Бишкек шаарынын Дордой базарынан өтө бергенде Акжар деп аталган жаңы конуш жайгашкан. 20 миңге чукул калк жашайт. Жакында аталган конуштун жашоочулары чогулушуп, көп жылдан бери чечилбей келген көйгөйлөрүн жогорку тараптарга, коомчулукка массалык маалымат каражаттар аркылуу жеткирүү максатында ачык ойлорун айтып чыгышты. Биз негизги көйгөйүбүз могу 2005-жылы захват болгон. Захват кылып алган адамдардын көбүнчөсү сатып кетип калган. Биз сатып алгандарданбыз. Көп киши 80%. Анан биякта деген 3000дей түтүн жашайт. 3000 түтүн жашайт. Ошо 2005-жылдан бери жашап келатабыз. Документибиз жок. Мына чыгат, ана чыгат деп Садыр Нуркожоевич приказына илинип калдык го десек, азыр чоңдорубуз айтып атат, эч жака карабайсыңар, же шаарга карабайсыңар, же Аламизинге карабайсыңар деп атат. Бизди ошо 10 жыл мурун өздөрүн айыл өкмөт шайлап алгандар, ошолор тейлечү, ошолор участок сатчу, ошолор билчү бул жердин ичин баарын. Азыр ошол мыйзамсыз нерселердин баарын жок кылып, жана ыйлаган, сырттаган карапайым элдердин жерин алып берип, үйүн алып берип, эл катары жашагыбыз келет, болду, көйгөйүбүз ошол эле. Анан кайрылалы деген нерсебиз ошо Садыр Нуркожоевич ушу Акжарга бир келсе, элдин көйгөйүн көрсө, жашоо шартын көрсө деген тилегибиз. Маршруткалар жок, жакшы каттабайт. 286 бир 78 маршрутка болсо болду, болбосо жок. 130 каттайт бир маршрутка. Балдарыбыз батпайт, көчөдө калат, адашат, сумкаларын жоготот, ушундай көйгөйлөрүбүз. Эч кандай документ боюнча списокто беришкен, ошо мурунку өздөрү шайлап алгандар. Ошо менен чечим чыгарышып, кызыл документке, кызыл китепке кетти деди, бирок дайыны жок. Эч ким кабар айтпайт, эч ким чогулуш кылбайт. Ошо менен жатабыз, ошо менен. Айыл өкмөт деген жок. Азыр шайлайлы десек, баары мыйзамсыз деп атат. Мыйзамсыз 15 жыл иштеген, бирок айыл башчы болуп элдер. Справка алыпчубуз ошо. Айыл өкмөтүңөр азыр канча болду жок болгон атканда, айыл өкмөт иштебей жок болгонуна биз ызылдап ошо мыйзамсыз иштер биякта Акчарда козголуп, элдер ыйлап, карапайым колунда жоктор ошо жерлерин ала албаган үчүн элдер көтөрүлүп, азыр айыл өкмөт жок. Коом эле иштейт мындай. Айыл өкмөт жок бизде. Аким Бактыбек Кочкоров айткан, тиги Ленинский айыл өкмөткө карайсыңар. Эми алыс. Ленинский айыл өкмөт эч кандай пересадка менен барыш керек, оорулар бар. Справкага барыш кыйын болуп атат. Дагы эл күтүп атат сиздерди. Ошол айтарым. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Фамилияңызды айтыңыз. Абакирова Анара. Азыр эми бул жерге жыйынга кимдер келди, чогулуп атыптырсыздар? Жыйынга мына транспорт министринен келди, департаментте келишти. Ошо маршруттан чечип беришсе деп. Анан бир кайрылуу жасайлы дедик эле, ошо Садыр Нуркожоевич келип бир көрсө деп, ушу Билеге Бишкегибиз деле четинде жашайбыз. Алыс эмес. Же Казакстанга каратсын, же Кыргызстанга каратсын да. Ушунтип эле жашап жүрө беребизби? Айылда да мындай жашоо жок менин оюмча. Көмүр, отун суу жагы кышында кандай болуп атат? Жоктор жок эле болуп атат. Отун суу могу жетишпегендер жетишпей эле атабыз. Акчасы барлар эптеп акчага сатып алып жагып кылып атат. Свет өчүп атат бат-баттан. Мүшөктөп сатып аласыңар да? Мүшөктөп сатып алат. 5000 сомдон. Тоннасын канчадан аласыздар ошо? 5000 сомдон алабыз. 5000 сомдонбу? Ушу 5000ге чыкты деп аткан, анда ушул сиздердин тарапта го, 4000ден деп баа коюлуп атты эле өткөндө. Абьестин баары кадырата көмүр сатышат. Жолдун баары тыгын. Биздин жолго кирип чыккан машинанын баары мындай бүт талкаланып калат экен. Жөө бала чаканын баары ушунун чилдесинде кыйналып атышат. Же бир нормальный маршрутка кирип чыкпайт. Баары тең эле проблема көп. Свет бат-бат өчөт. Ушинтип элдин баары тең, мына колунда жогу бар, колунда бары бар. Аябагандай көйгөй ушул Акжар конушу постоянно ушундай болот. Бизди караган эч ким жок. Документибиз эмиче чыкпайт. Биз менен бирдей болгон ак батанып уже кызыл ките чыкты. Садыр Нуркожоевич берген указаниясын эч ким аткарбайт. Жогорку жактагылар такыр эле кулак салбайт, бизди карабайт. Караган эч ким жок. Бала чаканын баары маршрутка батпай, адашканы адашып, жөө басканы жөө басып, көңүл жүрүшөт могул жерде. Жолубузга эптеп 200 сомдон болсо дагы чогултуп
эптеп сүрдүрсөк, анын баары бир күн жааганда эле кайра яма болуп, мына жолдун бети ушул машиналардын баары талкаланып атат. Ушу жок дегенде жолубузду бала чакага мына участоктун баарын сатылып кетип, бизге ФАПка да места жок, школго да места жок, бала бакчага да места жок. Жок дегенде ушундайларды карап бизге жардам бере турган бирөө болсо жакшы болот эле. Садыр Нуркожоевичке биз баардык элдин атынан болсо дагы бүт суранабыз. Ушул Акчар элинин көйгөйүн карап, келип бир өз менен көрүп кетсе жакшы болот эле. Мына бул жакта поле деле турат. Ошол жактан жок дегенде бир участок бөлүп берип, бизге камсыздандырса жакшы болот эле. Аты жөнүңүздү айтып тааныштырып койсоңуз. Үсенова Турунхан. Көптөн бери шайыс болуп жакты. Мен ошол 2005-жылы Акчар айылы уюшулуп үй салгандан бери ошол жерде мен дагы үй салып, эл катары ошол жерде жашап келатам. Азыр пенсиядасыз да? Пенсиядамын. Жалгыз пенсия эч нерсеге жетпейт. Продуктунун баары кымбат. Жол асфальттын баары кымбат. Бала чаканын баарына бир үйдө 2ден 3төн балдар окуп, аябай кыйынчылык болуп атат. Баягы бала ыйлабаса эмчек айлабыз кеткенден ушинтип суттун үнүнө карабай чогулуп элдин баары чыгып атат. Мен Акжар конушунун 39-көчөнүн 8-үйдө тургуну болом. Канча жылдан бери жашаймын. Кызым буга чейин айылда окуп келген. Ушу мектеп жоктун айынан мен айылга берген болчумун. Кайтасы менен теңесин колунда өсүп аткан. Айласынан мен алышым керек да, бала деген керек. Быйыл алгам. Бияктан келечекке киргизейин десем, бала көп деп ар кайсы мектепке баргыла деди. Болбой айлам кетип, мен алам эдим. Бирдеги 38-школага киргизгем. Эртең менен маршрутка жок, мен такси менен кетип атам күндө. Кызымды күндө такси менен апарганга муктаж болуп атам мен. Арта саат 7:30 школдо сабак башталып калат. 7:30 мен балам ошол жерге даяр болуш керек да, барып калыш керек. Маршрутка жоктун айынан мына бүгүн эртең менен чыксам бирден маршрутка жок, ошонун айынан мен такси чакырып, балам менен бирге 38ге жетиш үчүн такси менен барып күндө каттап келип атам. Өзүңүз кайсы жакта иштейсиз ошондо? Мен өзүм Шияден иштейм, кайдам. Ошо мектептин алыстыгынан мен Шиядан да эрте чыгам. Кызым эмне болот деп атам, келе алабы депчи. Негизги көйгөй ошо турбайбы силерде? Негизги көйгөй ошо, анан жолу такси чакырсаң деле таксилер ыйлап келбейт. 2 саат 3 саат күтөбүз. Анчы мен 4тө туруп алып таксиге заказ беришим керек. 4тө туруп заказ берсем, ошондо мага 6га келип калат. Ушундай көйгөй болуп атат. Чынында эле сууктун күнүнө карабай чогулган элдин көйгөйү жол маселеси эле эмес. 20 жылга чукул убакыттан бери үйүм бар деп айткан менен каттоодо кайда экени дайыны билинбей, ооракечилик менен жашоо кечирип келе жатышканын, элдин турмуш абалы барган сайын дагы оорлоп бараткандыгын байкоого болот. Мен атым Асылбашова Колдос, 44 жаштамын. 3 баланын энесимин. Жолдош менен 2 ара жолго чыктым. Мен көйгөйүм эми бул айыл өкмөттөргө нааразычылыгым, айыл өкмөт деп өздөрүн кое алган менен булар чынында мамлекеттик түрдө коюлган эмес, өздөрү уюштуп кылып алышкан. Анан ушундан канча жыл мурун ушу баланын документин алып, өздөрүнө жаздырып алып, ушул помощь беребиз, мамлекетке өткөрөбүз документтериңер деп. Ошол документти алып канча жылдан бери бир документ берилбейт, жардам. Берилмей туруп ошол документтерди кайра чийип салга, жокко чыгарып койгуга десе да чыгарышпайт. Ушул балдардын документи менен алар бөлөк жерлерден жардам алып, мен даже видеого тарткан жерлерим бар. Алып өзүнүн баласына, өзүнүн тааныштарына, өзүнүн жакшы саналаштарына берип жүргөн жерлери бар. Булар ошентип канча жылдан бери ошентип келатат. Бир эле мен мындай ата-энелер көп, сыздагандар, аябай жакшы жашагандар чындап көп. Бирок мамлекеттен берилген жардам бул Акжардын чыныгы ошо муктаждарга берилбейт. Чындап келгендечи, алган эмеспиз, бир да жолу эме берген эмес. Ошонун бирден бир себеби сиздердин үйдүн документи жок деген себеп болуп атабы же кандай? Ошол документибиздин жок себебинен биз эч жака кайрыла албайбыз. Закондуу түрдө булардын эч нерсени чече албайбыз. Анткени бардык жака барсак, Ала-Мичинскиге барсак, Ала-Мичинскиде карабайт, Свердловскке барсак, ага карабайт, алда карабайт, эч жак каралбайт.
Анан кыйналганыбыздан айласыбыз кеткенден бул жак документи балдардын жанагы ФТК тиги буга чыккан аябай кыйналып атабыз. Кыйналгандан ата энеме Карабалтага учет кылдырабыз. Баланын ошол жака барып тектен ошол жактан өтөм. Мага кыйын эле. Бул жакта азыр кожзаводдо реабилитационный центрге барып атабыз бала менен. Бирок мен өзүмдүн үйүм турса да өзүмдүн эжем үйүнө квартирант болуп туруп, анан Свердловский менен справка алып атабыз. Анан мындай аябай эле документ жок кыйынчылык аябай эле жаралып атат. Көп жерден бизге окшогон мамаларга кыйын экен. Чынында эмесе шаарга өтсөк бизге көп жардам мүмкүнчүлүк берилмей экен. Бөлөк новостройкаларга барып көрүп баргандар көрүп атабыз. Чынында аларга даже гос эме бар экен. Атайын ташыган, ушу балдарды ташыган гос эмелер бар экен. Машина, транспорт бар экен да. Бизге эметсек, бизде эч кандай документ жок, бизге эч ким жардам бербейт, эч ким айрылабайт. Күнүнө маршрутка менен ары тур, бери тур, түрткүнчүк менен барабыз, түрткүнчүк менен келебиз. Чындап келгенде, кээ бирөө ата энелер башыңа түшпөсө билбейсиң. Кээ бирөө ата энелер айтат, ушул кичинекей бала отурат, эмне үчүн мага место бербейт дейт. Бул баланы ар бир адамга айта албайсыңдар, мен бала мындай, мен бала мындай, туурап чүңгүлөп дей албайбыз да. Бул балдар отурмайынча, жүрөгүндө тешик барып, чыдабайт, көккө тура албайт. Транспортта кысылган, аба жетпей калганда ыйлайт, түшүп калган кезде күнүндө таксилеген дагы бизге кыйын. Бала 7 жашта, азыр пока сүйлөй элекпиз. Ушунун аркасы менен азыр мына ушуну багып эч жакта иштебегениме байланыштуу ушуга ассистентский алайын десем, аны да дереке Карабалтага барып, күндө барып ошол жактан чуркап жүрүп көрүш керек экен да. Аны да ала албай атам. Эмне десе, сенин балаң өзү сүйөт, өзү чычат, өзү ойнойт дейт. Чындап келгенде өзү сүйүп, өзү чычканы менен өзү ойногону эмес, бирок бала деген бирөөгө муктаж да, бул жалгыз таштап кете албайм мен. Бизге документ жок, өтө эле кыйынчылыктар. Анан Ала медицинский эмес, мен Свердловскийге өтсөк жакшы болот эле деп эметем. Анткени Ала медицинскийде азыр бул реабилитационный центр карабайт экен. Анткени бул только городскойлорду карайт экен. Бизге жакын бул кожзавод. Бир маршрутка менен барасың, бир маршрутка менен. Маршруткалардагы кыйынчылык ошол да 286 деген бар, ал да аз аябай. Бизде болсо бирде түшсөк, бирде түшпөй калабыз, кыйынчылык пересадка менен барабыз. Күндө бала менен кыйынчылык эле жаралып. Сиз жогоруда айтып аткан жана айлык өкмөт аты жөнү ким? Роза деген атын фамилиясын унутуп калдым. Сотко чейин кайрылгам. Мен мисалы үчүн баланын документи жөнүндө видео кетирсем, ал менин өзүмдүн жашоо личный турмушума кедергиси тие турган бир сөздөрдү айткан, сен мындайсың, андайсың. Мен ошону Ленинский ровдуга барып заявление жазгам, менин заявлением караган эмес. Менин көз алдымда ошондо бир Чыңгызтайын участковый көз алдымда айырып туруп таштап койгон. Сен кылган эмне келет? Эчтеке кыла албайсың деген. Чынында эчтеке кыла алган жок. Эчтеке эмете алган жок. Каралбай. Роза, Гүлбү дегендер бар болчу. Роза бул жака квартальный болуп турган, Гүлбү 30тан ары дагы квартальный, Сүйүн. Бул Сүйүн деген байке менен мен эчтеке жаман жакшы деле айтышкан жокмун. Бирок эми ошолордун үстүнөн караган киши болгондон кийин ар бир адам өзү башкарып аткан адамды тыя билиш керек да. Мисалы үчүн мындай сөз туура сүйлөп, мындай адам менен сүйлөшө билиш керек да негизичи. Биздеги энелерде мисалы үчүн и так биздин жүрөгүбүз кандай жаралып балага еще ошондой сөздөрдү айтышат да буларчы. Анан мен арызданып, арыз жазган күнү даже могул жерге бир машина келип, эки бала коркукканга чейин өтүшкөн. Коркутуу болгон анан. Эми Кудайдын жазганын көрөбүз деп эле мен арыз жазгам. Бирок арызым каралган жок ушул күнгөчө. Каралган эмес, көз алдына айырып бүткөсүн, айырып койгон да. Ошол азыр көбүбүз ошол документ чыкса, Садыр Жапаров караса деген ниеттебиз. Карап берсе бизде ушундай мамаларга да аябай жеңилдик. Ушул эфир аркылуу сиздин дагы ошо көйгөйүңүздү сурап атабыз. Ошо жогору жактарга биздин ошо мамлекет башына жетип калса, балким чечип калышы көңүл бурушуп ыктымал. Дагы бир жолу кайрылуу катары айтып койсоңуз болот. Садыр Нуркожоев, биз сиздерге катуу ишенебиз. Сиз ушунча көйгөй талаптарды эметип чечип келатасыз. Бизге ошол адамдар, карапайым адамдар да чечип ошо көз карашта болот деп үмүт кылам мен. Ушуга чейин үмүттөнүп эле келатам. Ушундай балдарга кичине жакшыраак көңүл бурсаң, тим более өңгөчө жалгыз бой энелерге, ушундай особый балдары барларга кайрылуу бир карап берсеңиздер жакшы болот эле турмушу эменичи. Бул балдар менен биз эч жакта иштей албайбыз. Мындай күнүмдүк транспортка түшкөндө дагы аябай көйгөй жаралат.
ушундай бир документибизди эле чечип берсеңиздер, калган жагын биз сүйүнөт элек да. Ушу документально болсо, балдар мектепке окуганда да мына азыр кызым 17-ге чыкты, справкада, эми паспортко да карабалтага чуркашым керек да. Бул жактан ала албайм. Өзүм үйүм болгон менен мен өзүм үйүмө эч кандай элдик кыла албайм. Тактарыңыз кандай? Мен азыр тактарым Акжар конушу 42-көчө 32А үй. 32Ада. Анан ошол Нуркожоев аябай Садыр Нуркожоев аябай суранат элем ушундай жалгыз бой энелерге аябай көңүл бурсаңыздар, кичине ушул Акжар элинин көңүлгөн чечип берсе деп суранат элем да. Чечсе анан бизге окшогон мамалардыкы чечилет эле да. Аябай жакшы болот эле деп суранам да. Бир эме эмес, бул жерде көп ушундай эмедечи инвалид баласы барлар көп аябай ушул Акжарда. Рахмат сизге. Айрыкча көп балалуу бүлөлөр, оорлуу балдарынын айласын таппай отурган энелердин айтымына караганда эч жактан жардам ала албай, мамлекеттик деңгээлдеги көзөмөл, камкордук көрүү деген иш аракеттерден дагы четте калышкан экен. Жогоруда сөз болгондой, Борбор калаанын чекесинде жайгашкан Акжар жаңы конушунун жашоочулары жыйындын соңу менен жол транспорт кызматынан келген өкүлдөрүнө суроо талап койгон менен акыры келип эле үйлөрүн мыйзамдаштыруу аракети качан болоору белгисиз болгон соң өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп өтүнүч кат жөнөтүштү. Эми элдин көйгөйүн ушуну кантип чечсе болот, ушу проблеманы оюңузду айта аласызбы? Эми менин оюмча бул көйгөй негизи биринчи жолду оңдошубуз керек да. Эгерде жол оңоло турган болсо биринчи, анан ошондо автобус, маршрутканын көйгөйү чечилет. Себеби бизде мисалы мен жаңы 286 маршруткага киргенде 40 маршрутка бар эле. Азыр болсо 10 эле маршрутка калды. Эми ошонун себеби ушу көйгөй ушу жол болуп атат. Жолдун жаманынан бүт неменин баарысы, водительдердин баарысы ушундан качышып башка линияларга кетип атат. Анан азыр көрүп атасыздар, сайларда да кымбат болуп атат. Мына доллар көтөрүлдү деп запчасттар да актабай калып атат. Мисалы биздин водительдердин көбү азыр бүт Россияга кетишти. Тур айдашып, автобус айдашып жүрүшөт мисалы Россияда. Даже бизди да чакырып неметет. Аны бизге кой эми Акжардын элин неме кылалы, окуучулардын неме кылалы деп биз колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз. Мисалы кечкисин мисалы окуучулар тараганда мисалы үшөөсүн деп мектепке 3 маршрутка барып атат постоянно. Мектепке түштөрдө окуганда, эртең менен окуганда атайын ошо окуучуларды күтүп алып атабыз. Колдон келген аракетибизди кылып атабыз. Болбосо мына Илбой маршрутка келсе мына немебиз ачык. Келип кирип көбөйүшүн эле каалайбыз деле. Биз деле силер сыяктуу элбиз да. Жол эмне үчүн оңолбойт атат? Ошо жогору жактан көңүл бөлүнбөй атабы? Жолдун оңолбогон себеби документ бүтпөй атат да. Биринчи. Анан ошо биринчиден документ бүтсө, Акжардын элинин үйлөрүнүн кызыл китепчи документ бүтсө, анан жол оңолот. Андан кийин баары анан мектеп болот, андан кийин садик салынат дегенде. Азыр документ жоктугунун себеби ошон үчүн жогоруда жактагылар жакшы карабай атат го деп ойлойм да. Менин оюмда. Ал эми арыз арманын кимге айтаарын билбей, ара жолдо калган акжарлыктардын мындан аркы жашоосу тууралуу кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы маалымдап турмакчыбыз.